Арген, саламатсызбы? Мыдиахаб басылмасы жакында эле Орто Азиялык, анын ичинде кыргызстандык мигранттарды Украинадагы согушка азгырган топтор боюнча иликтөө жарыялады. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мигранттарды эмес, биздин жарандарга кайрылып жатышат. Булар жана жарыялар чыккан жана Инстаграмдагы чоң пабликтерде. Ушул жарыяларда кароочулар керек деп жазылган. Россиянын региондорунда ага зарплатасы 100 миң рубльдан ашык жана ушул Орусиянын жарандыгын алуу үчүн көмөк көрсөтөөрүн жазышкан. Бирок эгерде ошол номерге чалса киши, ал жерде башка сунушту айтып атышат. Жана Молькинага барыш керек дейт, 240 миң сом төлөп беребиз деп атышат. Ачык эле жазып атышат, ушул согушка барабыз. Орусиянын коргоо министрлигинин кызыкчылыктарын коргойбуз деп жазышты да. Демек булар ушунусу бизге сюрприз болуп атат, анткени кыргыздарга кыргыз пабликтеринен кайрылып жатышат да. Ушундай эмеге, согушка чакырыпчы. Бул мындай аябай деле жаңылык эмес. Анткени эң башынан бери эле вербовка болуп жатат. Башка өлкөлөрдө дагы андай болуп атат. Мисалы, 2 күн мурун биздин Молдовада коллегалар сүйлөктөө чыгарышты. Ал жерде Приднестровьеде вербовка жүрүп жатат деп атышат, бирок ал жерде мындай Орусиянын позициялары ал жерде бекем. Ошого алар жана остановкалардагы жарнамаларды илип, ал жерде мындай ачык эле болуп атат да. Бизге ушундай башкача подход кылып атышат, башкача методдор менен келип атышат. Анан Кыргызстандын расмий позициясы бейтарап деп айтылган соң, ошондо биздин маам органдары сиздердин иликтөөңүздөргө кандайдыр бир реакция кылыштыбы же төгүндөө менен жооп бериштиби, кандай болду? Азырча биздин бийлик тараптан реакция жок, бирок Өзбекстан бийлиги, миграция министрлиги биздин иликтөөгө шилтеме берип, өзүнүн жарандарына эскертүү берди. Андай эмелерге, жарыяларга ишенбегиле, ал жерге барбагыла деп айтты. Тилекке каршы бизде азыр андай боло элек. Анан Кыргызстанда бизде ошол мыйзам боюнча жалданма жоокерлерге атайын бирине бар, жалдануучу боюнчачы 7 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат деп так жазылып турат. Анан мындай болгон соң мамлекет кандайдыр бир чараларды көрүп, жарандарга эскертүү бериш керек беле? Буга сиздин оюңуз кандай? Биз ушуну атайын маалыматты чыгардык, анткени мындай биздин жарандарды бул жарыяларга ишенбегиле деп айтууга аракет кылдык. Менимче биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик, анткени комментарийде да көп жазылып атышат. Барбагыла бул жерге, бул силердин согушуңар эмес, жанагы убада кылынган акчасы деле берилбейт. Эгерде мындай мурун деле жанагы Сирияга кетип калгандар болду эле го. Бул жерде башка максаттарды айтылган, тиги жерге барганда согушта уже башкача болгон да баардыгы. Ошону дагы биз мындай аналогия кылып келтирип атабыз. Бул жерде акчасын деле айта берет, тиги жарандыгын беребиз деп дагы айта беришет, бирок тиги жерге барганда кандай болоорун эч ким билбейт. Тилекке каршы азыркы биздин бийликтен эч кандай реакция болгон жок. Менимче ушул пабликтердин администраторлору жоопко тартылыш керек, анткени алар ушул жарыяны текшербей туруп чыгарып салышкан. Сиздер ушул материалдын негизинде кандайдыр бир күч органдарына кайрылдыңыздарбы? Ушундай билдирүүлөр бар экен, бул биздин жарандарга кооптулук жаратышы мүмкүн деп. Эң башкысы биз жана пабликтерде бул жарыялар өчүрүлсүн деп талап коюп атканбыз. Баары өчүштү. Мындан мурун дагы активисттер айтып чыкканда жанагы маалымат KG менен News KG өчтү. Кийин дагы биз материал чыккандан кийин жанагы KG зарплата дегенде ал жерде дагы өчтү кийин. Күч органдары эми өздөрү түшүнүш керек мунучу. Анткени бул абдан кооптуу. Биздин жарандарыбыз ошол жерге барбашы керек, анткени бул мыйзамсыз. Бизде өзүңөр айткандай мыйзам бар. Анан ошол сиздер иликтөөдө аябай мындай билдирүүлөр келгенде көптөгөн жагандай жеңилдиктер берилгендиги айтылып атат да. Мисалы үчүн ошо 6 айдын ичинде жарандык алуу деген сыяктуу. Анан биздин жарандардын көпчүлүгү ал маалыматты иргеп, кайсынысы туура деген мындай өзүнө суроо кое албайт да.
Анан биз ошондой бир мындай маалыматты иргеш үчүн аларга мындай кандай көмөктөшүшүбүз керек, анан кандай дагы мындай медиа сабаттуулук деп коебуз го. Ошондой жактарын кантип мындай өнүктүрүшүбүз керек болуп атат да. Көп эле жазып айтып турсак, тиги Украинада болуп аткан окуяларды чагылдырып турсак, менимче адамдар өздөрү деле түшүнөт кооптуу болуп жатканын. Биз көрүп атабыз, Украинада жанагы эң жаңы куралдары колдонуп жатышат, анан жана дрондор менен дагы бомбалап атышат го танктардычы. Демек ал жерде кооптуу. Кандай танк болбосун, танканы же тигиндей ракетасы мененби, же жана ручной граната менен деле согуш колдонуп жатышат. Биз муну чагылдырып турсак эле биздин жарандар түшүнөт деп ойлойм. Анан сиз айтып атпайсызбы, азыр Өзбекстан кадимкидей эле чара көрдү, мамлекеттик деңгээлде депчи, анан кийин бизде Кыргызстанда ушундай бир окуяларга реакция берүү мамлекет тарабынан кеч болуп аткандайбы, сиздин оюңузча кандай? Ооба, кеч болуп жатат, анткени буга мындай ыкчам реакция болуш керек болчу бийлик тараптан. Тилек каршы андай болгон жок. Мүмкүн бул жерде саясий кысымдан да коркушат болуш керек биз тарапчы, анткени Өзбекстан менен Казакстан өзүнүн позициясын билдирди. Луганск, Донецк тууралуу, биздики пока ал жөнүндө мындай катуу мындай орусча осуждение болгон жок да. Анан Украина менен Орусиянын согушуна кыргызстандыктардын катышуусу кандай биздин өлкөгө мындай кооптуу жагдайлар бар? Негизи эле ошол да, согушка барып келген жарандарыбыз бул иш мыйзамсыз, биринчиден. Экинчиден, эми согушта ар кандай травма болот да, психологиялык жактан, жана алар жанагы военный опыт деп коркподук беле эмеде Сирияга, Иракка кеткенде биздикилер ошол тажрыйба алып келет деп согуштончу. Мүмкүн ошол жактарынан деги эле башкы коркунуч өзүнүн ден соолугуна жана Арген, сиз иликтөөчү журналист катары айта кетсеңиз, ошол кандайдыр бир топтун азгырылбай ошол маалыматты иргөө жолдору боюнча жалпы эле жарандарга. Негизи эле согуштун табияты ушундай, бул абдан кооптуу, кошумча дагы эле эч нерсе керек эмес болуш керек бул жерде айтууга. Ар кандай куралдарды колдонуп жатышат, видеолорду чыгарып атышат, эң жанагы заманбап куралдарды да колдонуп атышат, тигиндей дрондор менен да, обычный гранаталар менен да танкаларын жардырып атышат орустардын. Абдан кооптуу. Тиги тараптан дагы барганда эч кандай гарантия берилген эмес. Эгерде мындай жаракат алсаң же башка жагдайлар болуп кетсе, эч кандай гарантия берилген эмес. Ошол акчаны деле берет дегенге дагы шек бар. Анткени тиги жерге барганда мүмкүн жанагы паспортун деле алып эч жака чыгарбай коюшу мүмкүн да. Ушундай кооптуу моменттерди биз ушул аудиториябызга биз түшүндүрүп айтып туруп керекпиз. Рахмат, Арген, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн.